Мавлян Аскарбекова, эмне үчүн Атамбаев Жээнбеков дача суудагы окуяны жашырып келишкенин аныктайбыз. Президент Садыр Жапаров 5 жыл мурунку дача суудагы учак кырсыгына байланыштуу коомдук комиссия түзгөнүн Facebook'тагы баракчасына жазды. Комиссиянын төрагасы болуп Алмамбет Шыкмаматов шайланып, курамына бир топ укук коргоочу, жарандык активист, журналисттер кирген. Мавлян мырза, дача суудагы кандуу жүктү аныктоого комиссия курамы түзүлүп, иш башталган экен. Жыйынтыгы кандай болчудай? Негизи дача суу боюнча маселелер президент тарабынан демилгенип түзүлүп, коомчулуктун өкүлдөрү комиссиянын курамына киргени, ишти аягына чыгарабыз деген аракети жакшы. Биз колдойбуз. Мен да комиссиянын мүчөсү болуп кирип иштегенге камданып турам. Кечээ дача суунун тургундары менен да сүйлөштүм. Жакын арада алар менен жолугушуу болот. Жакынкы күндөрү комиссиянын иши башталса, биз болгон аракетибизди жумшап, элге маалыматты ачыктап, ушул иштин аягына чыгаруу аракетин көрмөкчүбүз. Бул жерде көп маселе бар. Биринчиден, жүк кимдики? Эмне үчүн Атамбаев менен Жээнбеков жүктү жашырып келишкен? Эмне үчүн түрк тараптан компенсация төлөнгөн эмес? Андан тышкары Кыргыз мамлекети тарабынан да маселе каралган эмес. Эң башкысы, элдин демилгеси менен 102 миллион сомдон ашык акча чогулган. Жада калса ал каражатты дагы өкмөт, жергиликтүү бийлик жабыр тарткандарга жеткизбей бөлүп кетишкен. Ошолордун баарынын аты жөндөрүн, канча акча алганын тактап элге жарыялайбыз. Күнөөлүү адамдарды аныктап, жоопкерчилигин кароо максатын көрөбүз. Комиссиянын бирден бир милдети иш ачык жана айкын болуп, кыргыз элине бардык маалыматты аныктап берүү. Булак Азия News. Аялыңды инилериме салып берем. Улукбек Бектурганов Бейшеналиев аны коркутканын айтты. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мени коркутуп үркүттү деди. Министрдин орун басары Улукбек Бектурганов 16 майда маалымат жыйында. Бектургановдун айтымында бул сөздөрдү башка адамдар да уккан. Бейшеналиев мени министрдин орун басары болуп иштегениме 1 жыл болду деп кыйкырып, аялымды инилерине салып берем деп коркуткан, деди Бектурганов. Ал сүйлөшүүнү диктофонго жаздырбаганын жана милицияга арыз менен кайрылбаганын белгиледи. Булак Кактус Чекет Медиа. Бакиевтердин Кыргызстанга келүү жана акча адалдоо планы ишке ашабы? Акыркы күндөрдө Бакиевтер жана алардын айланасындагы жакын саналаштары боюнча бир катар маалыматтар тарады. Бакиевдик бийлик учурунда коррупциялык схемаларды түзгөн Алексей Ширшовдун кармалышы резонанс жаратып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Бул темага Полит Ламбар телеграм каналы кайрылып өз версиясын жарыялады. Бир кезде Бакиевтердин кланы эки каржы булагынан, бажы жана салык кызматынан миллиондогон сомдорду жууп кеткен. Эске салсак, Жаныш Бакиев ал кезде күч түзүмдөрүн Тышкы иштер министрлиги менен каржы тармагын ортончу бир туугандар Марат менен Адыл бажы жана чек ара кызматын Курманбек Бакиевдин уулу Марат башкарып турган. А банк сектору, маалымат каражаттары жана тоо кен казып алуу Максимдин канатынын астында болгон. Мисалы, Ширшовдун энергетикалык схемалары ушундай иштеди. Токтогул суу сактагычындагы суу Казакстан менен Өзбекстанга сатылат. Ошол эле учурда эксперттер белгилегендей арзыбаган акчага сатылып, уурдалган акчалар кландардын чөнтөгүнө түшкөн. Анын үстүнө ГЭСтер, ТЭЦтер, түндүк электр станциялары менчиктештирилип, бийликтин менчигине өтмөкчү. Бул келечекте элдин үч терисин жулуп алууга жардам бермек. Бул Ширшовдун схемалары болчу. Азыр схемалардын көбү каржы тармагына, кайрадан эле санариптик сом багытталганы маанилүү. Эгерде Иманов Бакиевтердин кланынын өнөктөштөрүнүн бири жана Ширшовдун досу экенин эстесек, анда Бакиевтердин Кыргызстандан калган кезектеги акчасын чыгарып кетүүгө кимдир бирөө чындап эле салым кошкусу келет деген ой жаралат. Анын үстүнө буга чейин мамлекеттик мүлк фонду Бакиевтердин үй бүлөсүнөн жана жакын адамдарынан коррупцияга каршы күрөштөн алкаганда мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна канча мүлк түшкөнү боюнча так сан айта албай турганын билдирген. Белгилегендей, 2010 жылы жүргүзүлгөн улутташтыруунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Кыргызстандын мурда күчүнө кирген 1993 жылдын 5 майындагы 2010 жылдын 27 июнундагы мыйзамы менен күчүн жоготкон Конституцияга ылайык мүлктү менчиктеп ээсинин эркине каршы камакка алуу соттун чечими менен гана жол берилет. Мыйзамда каралган өзгөчө учурларда мамлекеттик муктаждыктар үчүн мүлктү ажыратуу, анын алдын алуу жана ага барабар компенсациялоо шартында жүргүзүлүшү мүмкүн.
Башкача айтканда, чындыгында Бакиевдер Кыргызстанда пайда болсо, алар толугу менен мыйзамдуу негизде мүлктөрүн кайтарып алып, электрондук санариптик сом аркылуу капиталын чыгарып алмак. Өлкөдө болуп жаткан Бакиевдерди реабилитациялоо аракетинен президенттин кабары барбы, же айрымдар жеңишинен ымалат үзүп Бакиевдер менен кызматташып жатабы? Бакиев боюнча сиздин пикир кандай? Булак жылдыздуу саясат. Абдымен. Орусия ЖККга мүчө өлкөлөрдөн саясий колдоо күтөт. Орусиянын Москва шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин мааракелик жыйыны өтүүдө. Анда президенттер аймактык коопсуздук жана эл аралык кызматташтыкка байланыштуу маселелерди карашууда. Иш-чара жамааттык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгына жана ЖККнун 20 жылдыгына арналган. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бүгүнкү күндөгү орду кандай? Уюм өз милдеттерин толук аткарып жатабы? Бул суроолор алкагында эл аралык мамилелер боюнча серепчи Кубан Абдымендин пикирин тыңдадык. Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп жатат. Аны мааракелик деген менен ар ким ар түрдүү болжолдорду айтышууда. Жыйындын негизги максаты кандай максаттарды көздөшү мүмкүн? Эки нерсе даана көрсөтүлгөн. Бул жамааттык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгына жана ЖККнун 20 жылдыгы белгиленген атайын мааракелик жыйын болуп жатат. Бирок бул чындап келгенде шылтоо эле. Мунун артында Орусиянын учурда дүйнөлүк деңгээлде башынан өткөрүп жаткан кыйынчылыктарга ЖККга мүчө болуп келген өлкөлөр кандай көмөктөшө алат? Көмөктөшө албаса, эмне себептен ич-чара пикир келишпестиктер барбы? Болсо аны кантип чечсе болот? Эгерде колдой тургандар болсо, анда эмне үчүн ачык колдобой жатат деген суроолорду кое тургандай болуп жатат. Эгерде Орусия ЖККнун колдоосун ала албаса, башка бир жыйынтык чыгышы мүмкүн. Эгер колдоо таап саясатка терек боло тургандай ойлор айтылса, анда башка саясат жүргүзгөнгө жол ачылат. Орусия ЖККга мүчө мамлекеттерден аскердик жардам сурашы мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Бул боюнча пикириңиз кандай? Бул болбогон иш деп эсептейм. Орусия өзү жардам берип жатып, берген жардамдарын кайра алмак беле. Орусиянын курал-жарагы да, күч-кубаты да өзүнө жетиштүү. Керек болсо башкаларга да жардам берүү мүмкүнчүлүгүн карап, жакында эле Тажикстандын чек арасын коргоого $100 миллион беребиз деп макулдашылган экен. Демек, курал-жарак сураганга зарылдык жок. Бирок аскер сураса ал башка кеп. Ага бирок азыр учур жете элек, анткени Украинада болуп жаткан иштерге аскердин баары катышпастан 1/3 гана чектелүү контингентте катышып жатат. Жамааттык коопсуздук келишим уюму 30 жылда өз ордун таап, максатына жеттиби? Акыркы жылдарда максаттарына жете тургандай кадамдарды кылгандыгы талашсыз. Акыркысы эле ЖККнун аскер күчтөрү Казакстанга кирип тартипти орнотууга болгон аракети ЖККнун өзүнө чоң пайда алып келе тургандай кадам болду. Демек, толук кандуу бутуна турбаса дагы эл аралык таасирдүү уюмга айлана тургандай потенциалы бар экендигин көрсөттү. Болгон чоң бир маселе ЖККга мүчө мамлекеттердин ортосундагы түрдүү талаш-тартыштар маселелерди чечүү. Ошол маселелерди конфликт жарала электе суутпастан чечип кое турган деңгээлге чыкса, анын аброю мындан да бийик деңгээлге көтөрүлөт. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүнүн ичинде биримдик, бирдиктүү ой-пикир барбы? Себеби буга чейин Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусунан кийин ЖКК эч чара көрбөгөнү үчүн сынга кабылган болчу. Уюмдун мүчөлөрү ич-чара маселелерин өз ара чечпесе, ЖККнун аралашуусу менен чечкенге жол жок экендиги талашсыз болуп калды. Баары эле буга көнүп бүттү. Эгерде ЖККда өлкөлөр ортосунда ар кандай маселелерди чечкенге механизм иштелип чыкса, анда Кыргызстан менен Тажикстан, Орусия менен Беларустун, Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара маселелери чечилмек. Андай механизм иштелип чыкпагандыктан ошого жете элек. Ошондой зарылдык бар экендигин түшүнгөндүктөн ушул жыйынга катышкан мамлекет башчылары бир макулдашууга келүүгө зарылдык бар экендигин көрсөтүшүп, талкууда ошол маселени көтөрөт деп ойлойм. Булак, Марал ФМ Чекиткейжи. Афганистан менен Тажикстандын чек арачылары атыша кетти. Тажикстан менен Афганистандын чек арасында эки өлкөнүн чек арачылары атыша кетти. Бул тууралуу Спутник Афганистан редакциясы кабарлады. Маалым болгондой, окуя Афганистандын Кундуз провинциясы менен Тажикстандын Пянж аймагынын чектеш жеринде болгон.
ок атышуудан канча адам жаракат алып каза болгондор тууралуу маалымат бериле элек. Буга чейин Афганистандагы Ислам мамлекети уюму Тажикстанга ракеталык чабуул койгону айтылган. Булак Медиа Центр чекиткейи.